бүгүнкү теманы талкуулап аткан абдан орчундуу маселе бул мамлекеттин бар же жок болор маселеси. Биз ар жагынан бир жагынан айтып атабыз, бирок бир нерсе таң калтырып атат. Мүмкүн сиздер көбүрөөк келечекке болгон үмүтүңүздөр бышыраак болсо керек. Себеп баары эле президент айтты деп баштап атасыңар, же ушундай болгонбу, же оору болуп калганбы? Бул коррупция менен каршы күрөшүүнү аябай колдойм деп баштаганыңар мени таң калтырып атат. А коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айткан жок? Вот азыр бир киши айтты, президент прям точку попал деп. Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. Он не попадал в точку. Бийлик элге кызмат кылыш керек деп Бакиев айтты, тоже не попадал в точку. Биз токтотпойбу эми? Мына президент айтып койду эле, анан кийин ушуну колдоп атабыз, анан ушундай болуп кетти, кокуй, жагдайыбыз жаман экен дегенди токтотушубуз керек го дейм. Биз токотер гана жерин айтышыбыз керек да. Biz özüyüz buzуп атабыз, айланайындар бийликти. Siz туура айттыңыз, сиз абдан катырдыңыз, сиз келиштирдиңиз, эл сизди колдоп атат деп жүрүп ушул күнгө келдик садакалар менен. Бүгүн жыйналганда анын айткан сөзүн кош колдоп кол чабып бар эмес. Айткан айтыптыр. Ушул мезгилге чейин эгер коррупция бүлдөп аткан болсо, бийликте ким отурду эле? Досум отурбады беле? Же бөтөн жактан айдан түштүңбү бүгүн? Же бүгүн көзүң ачылдыбы? Мына ушундай нерсени айтмайынча айланайын кыргыздар. Эч качан айыкпайбыз. Бири-бирибизди сылап сыйпап, сен жакшысың, мен жакшымын, натыйжада экөөбүздөн кереметпиз дегендей. Мына Исаак Саматовичтин сөзү жакты мага, өздөрү менен өздөрүн күрөшкүлө деген тапшырма берди аягында. Кантип күрөшөт? Күрөшө да албайт. Күрөшүүгө эрки да жетпейт. Калара Сооронкулова айтты, ең негізгі мәселенің өзі судьялардың өзінде деп, соттордың өзінде деп. Баракелді, мынау диагноз қойылды. Эмне кылуу керек? Сотторду алмаштыруу керек. Кантип алмаштырат? Эмне кылып алмаштырат? Эгерде соттун көз карандысыздыгын биз камсыз кылбай турган болсок, бир да маселе чечилди. Кантип көз карандысыз кыла алабыз биз? Эгерде Конституциянын 95-чи беренесине очойтуп жазып койсо, алардын баарын колдорунда, буттарында, ооздорунда байлап койсо, кантип боштотосуз? Эмне кылуу керек? Мына мамлекетти жок кылып бараткан Конституцияны биз ордуна коюшубуз керек деп айтып аткан маселе ушунун тегерегинде чыгыш керек айланайындар. Эми жетишет. Момда отуруп алып, мына беренесинде мындай, тиги беренесинде мындай экен деп. Талап болмайынча эч ким козголбойт. Козголгон да эмес. Кезинде улуттук кеңеш бар эле. Коррупция менен каршы күрөшүү боюнча улуттук кеңеш дегенге жарандык кооптун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. Бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкүлө деп коррупциялардын башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт? Мына Нарынаевдин 90дон ашкан энеси чыркырап келип атат. Мени патрилден кууп чыкпагыла, мен көчөдө калып калбайын, акыркы күндөрүмдө көчөдө көрбөйүн деп. Бир жаран кыңк этип койду го. Эмне үчүн? Себеп Нарынаев жазып койгондугу үчүн. Бул эмне кылмышкер? Мен эч бир комиссиянын жыйынтыгына ишенбейм. Батукаевди качырып жүргөн боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Акмат Бакиевди качырган боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Бишкекке уулу көмүр алып келген боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. ТЭЦтин комиссиясы түзүлүп атат. Мегаком боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Мына Кабай Карабек отурат. Мойнуна жүк тийилип алып. Мына ошол жана Чолподитин айткан саясат жердин астынан жертөлөгө кирип кетти дегенин кесипети баардыгын оозунду жаап аткандагы маселе. Туура коркот. Мага киргенде дагы телефондорун таштап келишет. Угуп атабы, уккандан ары карай ооданып кетсин, эмнеден коркобуз? Бир жашайсың, бир өлөсүң. Мына соттордун кебетесин карагыла. Кезинде мына бүтүн Кыргызстандагы өтпөдү дегенде Роза Исаковна отурат. Эки токтом менен келген борбордук шайлоо комиссиясы. Бүтүн Кыргызстан менен чогуу, бүтүн Кыргызстансыз деп. Ошондо мыйзамды карап чечиштү. Жок. Саясий чечим болуп келет. Эми бүгүн келип, кандай жагдайга кептелип калдык дегенде, мен сиздерден суранарым, урматтуу туугандар, кайдыгер болбосок, ушул жерден биз улуттук кеңеш түзүшүбүз керек. Улуттук кеңеш эмне жасаш керек? Соттордун камсыздыгын, көз карандысыздыгын кантип камсыз кылабыз деген. Туруктуу болуш керек. Чолподитин айткандай, калайсыздар, ай сайын калайсыздар, 2 жылда бир жолу жыйналып туруп, биз ошону талап кылып, сунуш кылып чыгышыбыз керек. Митингге эмне деп чыгабыз? Митингге мына ушул мыйзамдын долбоорун кабыл алып бер деп чыгышыбыз керек. Бир талап менен чыгышыбыз керек.
Мен убактым бүттү, тилекке каршы дагы айта турган көп маселе бар эле. Келиңиздер, мындай бир ачыгыраак сунуш кылалычы, бир мындай аракетке баралычы. Анан жөн эле бири-бирибизге арыз-муңубузду айтып төгүп отургандан пайда чыкпайт садагы. Ийгилик каалайм, рахмат.